департамент асыл тұқым малдарын санын көбейтүү боюнча эмне иш аракеттерди кылып атасыздар? Асыл тұқым мал чарбасылыгы боюнча мына өзүңүздөр жана айткандай өкмөттүн токтомун кабыл алып 141 келечеги кандай келечеги? Келечеги эми болот, жакшы. Анткени элдер дагы өзү түшүнүп, жарагы базардан эле экономикалык канчалык пайдалуу экенин көрүшүп атат. Биз ошол боюнча жасалма уруктандырууну дагы, асылдандырууну дагы боюнча жолго койгонго аракет кылып атабыз. Мурда бизде племенной инспекция болчу да? Ал жоюлуп кеткенби? Жоюлуп кеткен жок азыр. Азыр жок. А мына статусту боюнча ким аныктап атат? Статусту жалпы Айыл чарба министрлигинин комиссиясынын негизинде специалисттердин өкмөттүн токтому менен бекитилет. Ошо племенной инспекцияны кайра түзгөнгө бир Биз сунуштадык. Сунуштап атасызбы? Ошону биз түзүшүбүз керек. Сунуштап атабыз. Себеби алар түз ушул менен иштешет да. Ооба, контроль керек экен. Ана мынау негизи министрликтин көз карашы кандай? Мына бүгүнкү күндө министрлик кабинетинин жөнүндөгү конституциялык мыйзамда инспекциялар кабинет министрдин алдында болуш керек деген аныктама бар да. Мына министрлик кабинетинин жөнүндөгү конституциялык мыйзамында инспекциялар кабинет министрлердин түздөн түз алдында болуш керек деген берене бар. Ошо кандай көз карашыңар? Тиешелүү тармактар боюнча, мисалы бизде инспекция ошол жер жана суу ресурстарды көзөмөлдөө инспекциясы бар. Эми бул бизге таандык болуш керек деп эсептейм. Жок, бул конституциялык мыйзам. Это конституционный мыйзам. Биз эме талкуулабайбыз, бизге берилген тапшырманы аткарабыз. Мына яшыр боюнча мамлекет эсебинен алынып жаткан вакцинация боюнча кандай эффект болуп атат? Бар? Ветеринарная служба. Мына яшыр боюнча. Саламатсызбы? Яшыр боюнча вакцинаны биз Россия Федерациясынан алабыз. Тендер менен жылдын аягында келди. Канча акча бөлүндү? Яшурга. Яшурга бюджеттен. Яшурга 91 миллион. Карыз 118 миллион. Эффект кандай болуп атат? Ошо вакциналар таасири кандай болуп атат малдарга? Таасири болуп атат, бирок мындай да, бул вирус вакцина өзү 100% иммунитетти кармабайт. 70% тегерегинде кармайт да. Ал эми бактериологиялык жана ооруларды алсак, мисалы карасан, бул 100% кармайт. Вакцинаны жасадыкпы, ошол жерден 100 малга мисалы эмдөө жүргүзсөк 100 тең оорубайт деген кепилдик бар да. Ал эми вирус вакциналарда андай кепилдик жок. Ошон үчүн жанагы кээ бир жерлерден эмделбей баягы калган учурлар болуп калат да. Ошол эле биздин ветеринардын, жеке ветеринардын жоопкерчилигинен дегенде ошондой жерлерден чыгып калышы мүмкүн. А так вакцина өзү азыр иштеп атат да. Мен сизге айтып кетет элем, бүгүнкү күндө ошо сиз иштеп атат деген вакцинация биздин өлкөбүздө жакшы жүрбөй атат. Себеби яшырдын тибини ошо типтери болот экен. Ошого таасири жок. Бүгүнкү күндө сиз алып келген. Себеби эмне үчүн? Биринчиден биз аны аныкташыбыз керек. Яшырдын түрүнө. Ошо малыбызга барып, ошону сайып, onu көрүш керек. Эгерде ошол вакцинацияңар таасир этсе, анан биз алышыбыз керек. Мына биздин элдер айтып атпайбы бизге, кайрылып атат. Биз алып атабыз дейт. Бирок эч кандай таасири жок вакциналардын дейт. Ал эмне? Бул лаборатория иштешиңер керек. Аны алдын ала изилдеп, кайсы иммунитет ошого таасир этеби же таасир этпейби? Анан гана биз алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына 90 миллион деп атасызбы? 90 миллион. 90 миллион акчага биз алып, ал канчалык таасирдигин биз билбей атабыз да. Элдин айтышы боюнча эч кандай таасир этпей атат дейт. Эми кээ биркилер таасир этиши мүмкүн, но көпчүлүгү таасири жок дейт. Мындайча айтканда биз анда акчаларды бекер алып атабызбы? Ошон үчүн ошону лаборатория менен аныктап, ошону кайсы унага вакциналарга таасири бар, таасири жок. Эмне ошо анализдер жүргүзбөй атасыз? Мындайда, Данилович, бул вакциналар яшурдун тибин
өзүнүн бул 7 тиби бар да, анын ар биринин субтиптери деп коет. 80 варианты болот. Туура, мына типизация подтипа деп коет. Ооба. Ошонун ар бири оору козгой берет да. Биз ошо жалпы эле тибин аныктай алабыз биздин лабораториячы. Мисалы А, О, С, Ази-1 дегендей да. Ал эми анын варианттарын субтиптерди референс лаборатория Владимирдеги эле анықтайды. Мен ошону айтып атам, ошол жактан силер аныктап эч канча каражат кетпейт. Ондан көрө үнөмдөйсүңөр да. Тийиштүү, керектүү вакцинаны алып келесиздер да. Мен ошону айтып атам. Туура, мен сизге түшүндүм. Биз ошо боюнча азыр иш алып барып, жанагы пат материалды топтогонго аракет кылып атабыз да. Ошол аяк менен биз топтогуча жылына 90 миллиондон кетип калып атпайбы бюджеттен? жок, бүгүнкү күндө азыр иштеп турат. Бирок ошонун мындай Сиз түшүнсөңүз, эл жолушканда айтып атпайбы? Ошол вакциналарды алып келгенде таасири жок болуп атат дейт малдарга. Жөн эле бир витамин же сууну сайгандай болуп атабыз деп атпайбы? Муну өзүңүз деле жок, эми биз эл менен жолушканда элди айтып атпайбы бизге. Мына өзүңүз деле аныктап атасыз. Буну биз Россияга барып, кийин ошонун формасын аныкташыбыз керек деп. Но бүгүнкү күндө силер аны толук ишке ашыра элексиңер, туурабы? Толук ишке ашырбай туруп, кандай биз ошол вакциналарды сатып алабыз? биз мурда кечиресиз. Мурда берилген жанагы бизде чыккан аныкталган тип Сиз мындай түшүнүң, любой вирус, ал деградация, то есть мындай мутация болуп турат. Жылдан жылга мутация болот. Мына ковид эле карагыла, бир ковид чыкты, кийин экинчиси чыкты, кийин үчүнчүсү чыкты, кийин биринчи алынган вакциналар таасир кылбай койду. Туурабы? Бул деле ошондой нерсе да. мутация болот, туура. Ошон үчүн ошону силер издешиңер керексиңер. Ошону алдына алып, чтобы мындай акча жөндөн жөн кетпеш керек да. 90 миллион деген бул чоң акча бюджеттен. Туура. Ошо боюнча бир маалымат берип коюңузчу, бүгүн кандай иш алып барып атасыздар? Жарайт. 2 жылга кандай алдын ала ошо яшыларды аныктоо, анан ошо кайсы типтер бизде болуп атканын аныктоо боюнча. Макул. Рахмат, башка суроолор.